Курултайдын катышчылары, урматтуу алыстан жакындан келген коноктор, куш келипсиздер. Мен ойлойм, мына Кемпир абад боюнча бардык областардан келди деп ойлоп атабыз эми, бирок ушул аксакалдар, ушул биздин мекенчил жигиттерибиз, адамдарыбыз жөнчүлүк Кемпир абаддын маселеси болбогондо деле келсе болмок. Ош облусундагы өзгөндөгү бөлгөйлөрдү ушул жерде көтөрүп чыкса болмок. Бир эле Кемпир абад болгондо эле келишпестен. Анан мен айтайын дегеним, мына жаңы бийлик келип, элге убада берип, биз чегараларыбызды тактайбыз деген убадаларды берген. Ошонун негизинде мына Өзбекстан менен бүгүнкү күндө 1450 километр чегарабызды такташып атат. Кээ бирлер айтып атат, бул мына кече күнү эле болуп калды деп. Жок туугандар. Бардыгыбызга маалым болгондой, бул сүйлөшүүлөр 1 жылдан ашып калды. 1 жыл мурда баштап ошо сүйлөшүүлөр болуп, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы эми азыр келе атат. Ошондуктан мен айтайын дегеним, туугандар, мына буга чейин деле Кемпир абад турган ушул жерде. Суу басып жаткан. Эмне үчүн ошол мезгилде биз көтөргөн жокпуз? Азыр чегараларды тактап коелу. Ушул Өзбекстан мамлекети менен тополон боло чегараларды тактап коелу десек, азыр келип ушул маселени көтөрүп аткандарга мен таң калып атам. Эми Тештен тұрыңыздар. Тештен тұрыңыздар. Тешті сақтаңыз, қайра берем сөзге, Зиянаға қайра берем сөзді. Мен чекіліп менден кетті, кешірім сұраймын елдер. Сұраңыз, қайрыстырыңыз, қайра берем сөзді, қайра береміз. Қайра береміз, қайра береміз. Шашпай тұрыңыздар, келіңіздер, урматтуу туугандар. Biz